Урматтуу халайык журт, саламатсыздарбы? Биз ыйык Меккедебиз. Баткен шейиттеринин, баатырлардын ата-энелерин умра сапарына алып келгенбиз. Лидер умра компаниясы кызматта. Азыр биз ошо Баткен шейиттери, баатырлардын ата-энелерин кандай мейманканага жайгаштырдык, аларга түзүлгөн шарттар кандай болду? Мына ошол тууралуу сиздерге маалымат берип коелу. Азыр мына караңыздар. Тегинде Харам мечитинин алдындагы саат имараты көрүнүп турат. Saat imaratına жөөле барып келе турган жакындыктагы 2023 жылы курулуп бүтүп ишке берилген Intercontinental Voco мейманканасы. Мына ушул мейманкана азыр Мекке шаарында трендте, тагыраагы хит мейманкана ушул болуп жатат. Эл аралык стандартта Intercontinental Voco мейманканасы. Былтыркы жылы дагы биздин белгилүү устаздарыбыз, Максат устазыбыз, Абдышкүр устазыбыз, Калыс Тамыла жана башка белгилүү илимдүү устаздарыбыздын группалары зыяратчыларды мына ушул мейманканага алып келип жайгаштырган элек. Быйылдагы план ошондой. Эгерде Комфорт Плюс пакети менен болсо, Баткен шейиттеринин ата-энелерин дагы жакындарын ушул мейманканага алып келдик. Азыр эми сөздү мен лидер умранын негиздөөчүсү Берешен жигит Билим мырзага сөздү берейин. Бул өзү дагы айтып берсин, анан бир катар кирип кандай тамак жеп атат, аны көрсөтүп беребиз. Кандай бөлмөдө жайгашып жашап атат, аны көрсөтүп беребиз. Сабактар болуп жатат. Калгандарын бүт көрсөтүп беребиз иншалла. Отчет иретинде. Билим мырза? Ассаламу алейкум туугандар. Өзүңүздөр көргөндөй, саат бул жерде дагы 24 саат бою автобус коюлган. Автобус менен да барып келе берсе болот. Анан ыңгайлуу жөө менен да барып келе берсе болот. Эми Баткен шейиттегилерди дагы алып келгенде ушу Комфорт Плюс Максат устаз менен келген жамаат, Калыс устаз менен, Абдышкүр устаз менен келген жамаат кандай ушундай Комфорт Плюска жатса, Баткен шейиттеги ата-энелерин ушул жака жаткыздык да. Иншалла. Ушу Мединада дагы көрдүңүз эң жакын жаңы мечитке 3-4 мүнөттө басып бара турган швед стол менен. Бул гостиницалар Intercontinental дүйнө жүзү боюнча 19 брендированный гостиница болсо, ошого арасына кирет да. Азыр шведский стол кандай? Шведский стол дегенде мындай болот, тамак аш менен деп айтып атпай. Тамак аш болот бир гостиницада мындай столовый. Адамдар тамак келет, биздин столовойдо тамак. Бул жакта швед стол. Баткендин ата-энелерин дагы бардыгын швед мындай Intercontinental болгондо, швед стол болгондо дүйнө жүзүнөн келип атандай уюмдар, столдун размери канча, жатакананын размери канча, тамак ашы канча, свежий ошосуна карап туруп анан жылдызча баа берет да. 4 жылдызды, 5 жылдызды дегенчи. Ата-энелердин дагы эми албетте эң жакшысын кылганга аракет кылдык. Азыр кандай жайгашканын, маякта кандай тамак ичип атканын, эки мал шведский стол эмне болуп атканын бардыгын алган Атакул мырза сиздерге көргөзүп берет. Анан бул жерде жакшысы дагы базары да бар. Бул жерде түштө чыгып андай суупу да бирдеке алам десе бул жагы ичинде. Бул жакта сабактары, намазканалары кенен. Анан жаңы мындай уялбайсың да. Анан бул жакта ар бирине бирден чип берилет. Башка бирөөлөр кире албайт. Ар ким өзүнүн чиби менен көтөрүлүп түшөт. Ресепшн бар, кофейнясы бар. Баткендегилердин да бардыгын президенттин колдоосу менен болуп аткандан кийин эң мыктысын койгонго аракет кылдык. Эми азыр калганын Атакул шейх кирип тамак аштарын өзүңүз интервью алып, акыйкатта кандай болуп атат, бардыгын как есть, чындыгында кандай болду ошондой кылып чагылдырып берет. Комнаталардын бардыгын Кудай буйрса батырлардын жайын жаннаттан берсин, апалардын көңүлдөрүн алганга аракет кылып атабыз. Иншалла. Кудай буйрса көңүлдөрү жакшы. Бүгүн төй союлуп азыр дагы Куран окутулайын деп атат биякта жигиттер. Эртең арабтар бар, шейхтер, алар чакырып атат. Аркы күнү анан Кызыл деңизге алып барайын деп атабыз. Кыскасы күнүнө программаларды болуп атат. Өз да убактыбызды бөлүп келген учурдан пайдаланып Атакул шейхке да ыраазычылык билдиребиз. Келип мына ушул жактан мен
толтура иштерим бар эле деп калып калбай келип жардам берип атканына ар дайым жүрөгү ачык. Инсанды макташ үчүн же жакшы сөз айтыш үчүн 3 нерсе болуш керек дейт го. Сен аменен чогуу болуп көрдүң беле, алыш бериш кылдың беле, же сапарга чогуу чыктың беле, чогуу жашадың беле депчи. Анысы жок, биз адамдыга баа бериш ал эрте да. Ошон үчүн сапарда да чыктык, алыш бериште болдук, чогуу да жашап атабыз мына комнатада. Кудай буйрса Алла ömrүбүзгө жашообузга береке берсин. Иншалла. Балдарыңыздан кары чыгарсын. Иншалла. Анткени Баткендеги апалар Атакул Шейхти жакшы көрөт экен. Амин. Бардыгы көрүп, сүйүнүп, мына камерага түшкүзүп келип, инсандар да көңүл да. Туугандарым бар, жөрөп отур деп бардыгы айтып атат. Сизге Алла разы болсун. Калганынан да өзүңүз ичин барын комнаталар кандай, эмне экенин бүт намазкана өзүңүз көргөзүп берип коебуз. Микрофонду сизге узатабыз, Рахмат. Албетте, мындай учурда биз сөзсүз түрдө жалпы жамаатка кызмат кылып жаткан Лидер Умра компаниясынын жалпы эмгек жамаатына дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Анын жетекчиси Билим мырзага өзгөчө ыраазычылык, жалпы ушу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрүнүн атынан, жалпы кыргыз элинин атынан ыраазычылык болсун. Эң негизгиси бул жамааттын келип кетишине өзгөчө колдоо көрсөткөн биздин өлкө башчыбыз, президентибиз Садыр Нуркожоевичке дагы терең ыраазычылык. Анткени ал дагы аябай сонун колдоп берди. Ушу Бишкектен атайын автобус коюп берип, сопровождениядан бери коюп берип, андан сырткары Манас аэропортунан VIP-тен өткөрүп, өзгөчө барсын, алар өзгөчө колдоого, өзгөчө бир сыйга татыктуу деп, ушундай бир сонун узатты иншалла. Жамаат Бишкектен кандай узаган болсо, Кыргызстанга ошондой сый менен иншалла жетип барат. Алар анткени кандай сый көрсөтсөк дагы аларга жараша берет иншалла. Азыр биз мына бул өзү экинчи корпусу, Воко мейманканасы өзү 9 корпустан турат. 9 корпустан. Биз азыр экинчи корпусуна жайгашканбыз. Ылдый жагынан дагы, орто жагынан дагы кирсе болот. Азыр бул жак фойе, мындайча айтканда чоң коридор деп койсок болот. Ал эми Воко мейманканасынын астыңкы кабатында караңыздар, өзүнүн базары жайгашкан. Өзүнүн базары. Бул мындай бардак базар эмес. Ачыгын айталы, бардак базар эмес. Болгондо да бул жердеги сатылып жаткан товарлар, мисалы күмүш алтыны болобу, бул жакта жайнамаз тасписи болобу, бүт сапаттуу, жакшы товарларды алып келип ушул жерде сатат. Караңыздар, мына көрдүңүздөр, мында болсо көйнөктөр, биякта болсо таспи, мындай жайнамаздар, парфюм каражаттары, андан сырткары ортодо, ана бул жак чекеде атайын маркет бар. Ушу Воко мейманканасында. Маркет бар, кааласаңыздар мындай тез татым жайы бар, кофе ичип, баягы бургерлерди жегенге мүмкүнчүлүк болот. Кааласаңыздар мындай келип отурганга ушундай бир аралча сонун орундуктарды даярдап койгон. Айтор, бул Воко мейманканасынын базары. Базарчиги, же болбосо торговый центри деп коелу, ушундай. Соода борбору да. Мына бул жакта бир айланып көрүп койсоңуздар болот. Наркы чекеге чейин. Бүт жалтыр жултурдун баары, керектүүнүн баары, издегенин баары, белектин баары мына ушул Воко мейманканасынын астыңкы кабаты Воко торговый центринде жайгашкан. Бул эми сөзсүз түрдө ар бир зыяратчыга керектүү нерсе. Анткени биз эми пенде экенбиз, жакындарыбыз бар, бала чакабыз бар, келин кесек, тууган урук, куда сөөк деген бар. Аларга кичине да болсо көңүл, мазарбастык кылып ушул жактан жок дегенде мындай теспилерди, брелокторду, же болбосо мындай жайнамаздарды ала барса болот иншалла. Маркет бар бул жерде, анан үстүндө намазкана бар. Намазканада дагы ар күнү сабак уюштурулуп жатат ушу келген жамаатка. Абдулбакый устаз, Хамза Дамыла сабак өтүп атат. Анан бүгүн ушу 20 жылдан бери Меккеде илим алып жаткан Абдуали Ахматов устазыбыз дагы жубайы Мавлюда устаза менен келип, ушу Баткен шейиттеринин ата-энелерине, жакындарына Мавлюда устаз аялдарга, Абдуали устаз эркектерге өтө сонун 1 сааттык баян кылып берди. Бул дагы өзгөчө таасирдүү болду. Күндө сабак болуп жатат. Ошол мейманкананын намазканасында күндө 1 саат, 1,5-2 саатка чейин сабак болуп жатат. Билбегенди билип, үйрөнбөгөндү үйрөнүп алып атышат. Бул да болсо ушу Баткен шейиттеринин ата-энелери, батырлардын ата-энелерине, жакындарына болгон сый урмат иншалла. Азыр эми сиздерге чыгып бөлмөлөрдө биздин зыяратчыларыбыз кандай жашап жатат, ошону дагы көрсөтөлү, Анан тамак ашын да көрсөтүп беребиз, намазканасын да көрсөтүп беребиз, кыскасы баарын көрсөтүп беребиз. Жүрүңүздөр. Бул Воко мейманканасынын 4-кабаты.
Бардык корпустарда 4-нчы кабаттар бул ашканалар. Ашканалардын бардыгы швед столу. Тандап жемей. Биз ар бир зыяратчыбызга атайын чакан карточка, QR код бергенбиз. Аны ресепшндан биротоло сатып алып, анан ар бир зыяратчыбызга таркатып бердик. Ошол QR код чакан карточка аркылуу бул жерден келип каттоодон өтөт. Андан кийин бул жака ушу ашканага кирет. Тандап жеме кыргызчасы, тагыраагы швед столу. Бул эл аралык термин менен айтканда, тандап жеме ашканасында азыр эмнелер бар экендигин мен сиздерге көрсөтөм. Мына биздин зыяратчылар, атакелерибиз, энекелерибиз, эже карындаштарыбыз, агаларыбыз бардыгы келип азыр ушул тандап жеме ашканасынан тандап атышкан учуру. Азыр мен кайсы жагынан баштайм? Биринчи салаттарынан баштайын, келиңиздер. Чү дегенде эле мына караңыздар. Воко мейманканасынын ашканасында ушундай ашпозчулар мына ушундай мандийлерди арабтардын улуттук тамактары менен күтүп алышат. Бул дагы ушу күнүмдүк рецептте бар. Балким кечкиде, балким эрте мененкиде, балким түшкүдө мына манди деп аталат. Муну атайын ушу жер очокто бышырып, андан кийин ушу тоок эттерин же болбосо кой эттерин ушинтип бетине атайын бышырып ушинтип коюшат. Муну манди деп коет. Бул арабтардын улуттук тамагы, улуттук даамы. Күрүч, жер жемиштер, мөмө жемиштер менен кооздолуп жасалган. Азыр мына ашпозчу бул жакта кызматты кылып жатат. Биздин аталарыбыз, агаларыбыз келип мына көрүп турасыздар. Азыр тарелкаларына салып тамактанууга өтүп аткан учуру. Аллах ыраазы болсун. Ушундай жигиттер кызматты кылып атат. Бул жака келиңиздер эми. Мына көрсөтүп коелу. Мына биз менен чогуу келген агайнелерибиз, батырлардын жакындары, машалла. Тамактары жакшы экен. Келиңиздер эми салаттарын бир чекеден көрсөтүп коеюн. Канча салаты бар экенин бир көрүп коюңуздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ama ортодо суюктуктарды кошойбу, кошпойбу? Кошпой эле коеюн. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 салат турат бул жерде. 21 салат. Андан сырткары бул жерде нан азыктарынын дагы түрдүүлөрүн койгон. Бул жакта мына чакан токочтор. Мынандай баягы бетине пудра чачылган ушундай бир шириндик токочтор. Биякта жанагы лавашка окшогон нан азыгы. Наркы бетинде дагы тамактар бар. Ал жактарын дагы көрсөтүп коеюн сиздерге, келиңиздер. Бул жерге келгенде ар бир адам тарелканы алгандан кийин бул жака келип ушу каалаган тамагын, каалаган салатын, каалаган шириндигин салып алып барып, бош орундуктарга отуруп жей беришет. Анан орундуктарды дагы мына 4 кресло, 1 столу менен, аябай жакшы сервировкасы менен, шарттары менен туугандар ушинтип даярдаган. Орундук кенен. Келиңиздер. Мына бул жакта болсо суюк тамак бар экен. Көрө турган болсок, билбейм, шорпо экен айтор. Суюк тамак ушундай. Шорпо, лимондору менен мындай чакан чыныга куюп иче беришет. Мына балык. Караңыздар. Кадимки балык. Балыкты сонун кылып бышырган. Андан сырткары бул жакта болсо тоок этинен бар экен. Тоок этин дагы ушундай бир мөмө жемиштерге аралаштырып бышырыптыр. Ал да жакшы экен. А бул болсо жалаң мөмө жемиштерден бышкан тамак. Бул дагы өзгөчө тамак. Көбүнчө рецептте бар. А бул мына эт менен мөмө жемиш, жер жемишти аралаштырып, ушундай бир сууга сонун кылып бышырып койгон. Каалаган адамдар күрүч, сууга бышкан күрүч жесе дагы боло берет. Каалаганын алып жей берет. Бул жакта орундуктар кенен. Мына атакелерибиз бул жака уже отурушту. Кандай, жакшыларбы? Жакшы. Бияктын тамактары кандай экен? Колду бериңиз. Аябай сонун. Кече Мадинадагы башкача эле, биякта дагы башка, Баары комфорт экен да. Комфорт. Түрү көп. Бар жоктун түрү көп. Салаттардын түрү көп. Жакшы, аябай жакшы. Көңүлдө үйдө деле мындай көп нерселер жей беребиз. Жакшы, аябай. Сөз жок. Рахмат. Жагып атабы? Жагып атат. Рахмат. Ооба. Рахмат. Аллах разы болсун. Кана жүрүңүздөрчү. Так, бияка келиңиздер. Ассаламу алейкум. Биягынан деле кире беришет негизи. Анан бул жактачы. Бул жакта жалаң суусундуктар. Анан мына бизде жанагы чөп самса бар эмеспи? Көк самса. Мына көк самса, арабтардын көк самсасы ичине жанагы жалбыз, жана башка чөптөрдү ичине салып, ушундай көк самса кылып койгон. Кааласаңыздар, анан эрте менен бул жерде жанагы жумуртка менен
жер жемиштерди аралаштырып, көк аралаштырып, омлет дегенди пиширип берет, омлет дегенди. Ысык пиширип берет. А биякта болсо мына муздак суусундуктар турат. Каласаңыздар мына сүт бар, ысык сүт, чай, кофе, кум шекер. Биякта болсо ушул идиште бүт кофе. А мында болсо ысык кипяток. Каалаганыңызды куюп иче бересиз. Каалаганыңыздарды куюп иче бересиздер. Биякта мына көрүп турасыздарбы? Жаллаң биздин жамаат, машалла. Жамаатта бир сурап коелу, кандай? Тамагыңыздар таттуу болсун. Рахмет. Жеп атасызбы? Жеп атасыз. Рахмет, Алла разы болсын. Машалла. Өзү биздин туугандар көбүрөөк тоодон түшкөнүбүз билинип турат да. Себеби көкчөп салбаптыр. Бул атакем жанагы жирный, көрдүңүздөр? Көкчөптөн аралаштырсаңыз, али түрктөргө окшот. Көкчөптөн көбүрөөк салың. Бәйле. Жакшы. Мына биякты караңыздар, мына аталар. Бул аталарыбыз дагы жалаң жирный салыпсыздар, Ой. Көкчөптөн көбүрөөк алыш керек эле да, салаттан, мөмө жемиш, жер жемиштен алыңыздар да. Алабыз. Bu da ikinci marada da alıp geliriz onu. Экинчи партияга. İkinci partiya. Ондай жебеңе буя. Жагып атабынан тамактары. Машалла. Командир? Umra kampaniyasi o'ta yaxshi ekan. Ne deysiz? Umra kampaniyasi o'ta yaxshi ekan. Oyoqni qarab aytaverin. Bizga tanishlar kebriler so'rab o'tadi, qaysi kompaniya yaxshi kompaniya ekan, bizga adresini email qilib bergile, biz ham borib umra qilib kelaylik shu buni. Lider umra degan menen o'ta sog'lom ekan deydi. Buni bor yo'q bor. Zakaz уже sizlar zakazingizlar to'ldi umraga kelganga. Xudo xolasa, xudo xolasa. Бул деген эми туугандар, мен дагы бир жолу кайталап айтам, жана башында дагы айттык. Лидер умра компаниясы аркылуу Comfort Plus пакети менен келген умрачылар эгер тамак ашы ичинде боло турган болсо, мына ушул тамактарды жейт. Шведский стол болсо туугандар, шведский стол болсо. Биякта дагы мына кандайсыздар, алып атасыздар? Алып кирип атасызбы? Hem al жетінші болу да Құда шүр бұл жағыжы. Атаке жагып атабы? Жақсы. Зияраттар кабыл болуп атыр, Құда каласа жақсы. Тамактар көбүрөөк көкчөптөрдөн, балыктардан салып жеңиздер, а? Минибуске рахмат ушунчалык кумга сапарыбызды жакшы байсалдуу өткүзүп атыр. Алла разы болсун. Силерге рахмат сиңа дагы. Алла разы болсун. Биздин жамаатка, өлкө башчыбызга рахмат, бизди колдогондорго рахмат. Болдун, Баткен эл тынч болсун. Өлкөнүн жети дубалы тынч болсо, чек арада согуш болбосун, а? Эч качан согуш болбосун. Амин. Айтканыңыздар келсин. Биякта телевизордо мына көрүп турасыздар. Ушул жерде дагы ар бир бөлмөдө да ушундай телевизор бар. Кабанын айланасында таваф кандай болуп аткандыгын, эл канчалык деңгээлде көп, канчалык деңгээлде аз экендигин кааласаңыздар фойеде, кааласаңыздар мына ашканада, кааласаңыздар бөлмөдө отуруп көрсөңүздөр болот. Түз онлайн. Алып атасызбы? Алып атып кызай, Кудайга шүкүр. Жеп атасыз ушунду. Чай, пай, көбүрөөк нерселерди алып келип жеңиздер, а? Алып келип коюп берип атат, алып жеп атасыз барыча. Кана, сизге сөз берейин, а? Ыраазычылык билдирип койсоңуз болот. Илим балага рахмат. Şu lider kampanyasına çoğun rahmatlarımızı aytабыз, президентибизге aytабыз. Amin. Şu bizi jönөткөн балдарга астана силердин кызматыңар бизди элге жеткиргенге силерге ham çoğun rahmat атабыз. Рахмат. Эң огол ошо өлкө башчыларыбызга рахмат. Бүгүн мына өзүнүн башын тобокелге салып, чек ара маселесин тажиктер менен сүйлөшүп, Тажикстан менен сүйлөшүп, чек ара маселесин чечип аткан Камчыбек Кыдыршаевичке рахмат, машалла. Рахмат. Бардыгы şu эл журтубузга рахмат. Элибиз аман болсун, журтубуз аман болсун. Амин. Тынчыкта жашайлы да, мына балдарыбыздын урматыга мынантип жөнөтүп атат, бизге ham сыймыктанып сүйүнүп отурабыз. Рахмат. Алла разы болсун. Кана, ала бериңиздер, а? Ала бериңиздер. Биякта да мына көрдүңүздөр, бүт биздин зияратчылар, биздин жамаат. Кыскасы тамак жирный биягы. Ажыке, алып атасызбы? Жақсы рахмат, бар жақсы. Енді биздин башчылар президентибизге рахмат. Шо биздин чегарага чындап жан дили менен берилип чегараны чечип аткан Камчыбек Ташиевке рахмат. Şu lider umrasının başçısı Bilimбек Таксырга рахмат, чоң рахмат. Бардыңыздардан Алла Таала разы болсун. Себеби ошо бийлик тараптан бизге машиналарды неме кылып берди, автобустарды уюштуруп бериптир. Оларга бардыгы рахмат. Алла Таала кылган иштерге бардыгы риваж берсин. Эч качан кам болбосун. Иштерге ийгилик, ден соолук үчүн болсун. Дайыма ушинтип өмүр бою бизге президент боло берсин. Амин.
Жатаканаңыздар кандай болду? Жатақханаға алхамдулилля. Комната кандай экен? Комната алхамдулилля өте сонун. Бардық условиясы бар. Баяғы обедтерде келіп, өздері жууп, тазалап, күнүгө полотенцелерди алмаштырып берет. Күнүмдүк самындарды, шампундарды коюп берет. Кофе, чай, бардығын алып келіп коет. Суларын чейин алып келіп коет. Эчтеке. Только эле киресиң, жатасың, ибадат кыласың. Шоң үчүн биздин башчыларга, ошо лидер умраларга Алла Таала ыраазы болгон болсун. Амин. Чоң рахмат силерге. Айтканыңыз келсин. Көп дуа кылыңыздар иншалла. Мына катарды да көрсөтүп коелу, Наркы катарда эми тамактар баардыгын көрсөттүк. Наркы бет, берки бет почти окшош эле. Азыр бу жакта шириндиктер бар. Жанагындай нар жакта шорпо болсо, бул жакта жанагы чечевичный суп бу жакта. Мына көрдүңүздөр? Бу жакта чечевичный суп. Каласаңыздар мындан ичесиздер. Каласаңыздар мына тоок эти, мал эти аралаштырып, балыктын эти менен аралаштырып, микс кылып бишириптир бу жакта. Бу жакта да бир суюк тамак башкачараак, Мына караңыздар. Мына нар жакта жогору, бу жакта эттүү тамак, и котлет тамак экен бу жагы. Бул жанагындай эле балык. Мына жерде да эмне биширди экен? Бу жакта макаронду майонезге аралаштырып биширган, айтор ушундай кылып бишириптир. Нарагында шириндиктери бар, мен шириндиктерин да көрсөтүп коеюн, машалла. Ушундай сонун да бу жагы, сонун. Мына шириндиктер. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу тамактануудан кийин сөзсүз түрдө шириндик жеген экен да. Шириндик жеш бул тамактан кийин сүннөт, Мына караңыздар, шириндиктердин түрлөрү, десерт. Буларды да алып жей бересиздер. Жаңы келди. Мархамат, коюңуз. Жаныңыздан. Көрдүңүздөр? Өзү эмеси дагы, башындагы формасы дагы сонун экен, машалла. Буларды көрүп, булардын кызматын көрүп, повар болуп иштеген келип кетет мына. Мына экен. Жаныңыздан сиздин. Maşallah. Биздин умрачыларды ушу жигиттер карап атат, машалла. Аллах разы болсун. Биякта да мына экен. Машалла. Аллах разы болсун. أسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الجميل. Ушу жигиттер карап атат. Ашкана башчысы мудир. مدير هذا. Мудир. Аллах разы болсун, Аллах разы болсун. Лидер умра. Leader Umrah number 1. Кыргызстан. Leader Umrah Kyrgyzstan number 1. Very good. Машалла. Number 1. Лидер умра. Машалла, number 1. Номер 1 деп атат, машалла. Аллах разы болсун. Эми бөлмөлөрүн көрөлү, Азыр чыгып сиздерге ушу бөлмөлөрүн дагы көрсөтүп коелу. Эгер лидер умра аркылуу келе турган болсоңуздар, Вокодо жата турган болсоңуздар, ушул жерде маза кыласыздар, Кудай кааласа. Кана кеттик бөлмөлөргө. Азыр биз экинчи блоктун 28-чи кабатына чыктык. Мына бул жерде кызматта жигиттер жүрөт. Ушундай сары футболка кийип алган. Ана мынандай арабасына бөлмөдө керектүүнүн бардыгын салып алган. Мисалы чай, кофе, кум шекер, тазалагыч каражаттары, даарат кагаздары, салфетка, мындай блок суулардан бери. Муну ар бир бөлмөгө эгер суу азайган болсо, түгөп калган болсо, ушуларды күндө жаңылап коюп берет. Андан сырткары ушу төшөк, шейшеп жууркандарды дагы күндө жаңылап алмаштырып берет, эгерде алмаштырып бер десеңиздер. Негизинен биздин умрачылар ушу 27 жана 28-чи кабаттарга жайгашты. Баткен баатырларынын ата-энелери, жакындары. Азыр мына ушул катарда дагы биздин умрачылар жатып атты эле. Ассаламу алейкум, барбы бирөө? Алло, ким бар? Лидер умра, барбы бирөө? Намазга кетип калбады экен. Ассаламу алейкум. Кандай? Ден соолук жакшыбы? Кандай анан? Кемчилик жокпу? Ака, бай жатыш го, бай жатыш. Кандай? Китеп окуп жатат экенсиз да? Машалла. Мына көрдүңүздөр? Бөлмөлөр ушундай. Кандай экен анан бөлмөлөр? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшыбы? Саманбап типтеги мейманкана экен, бардыгы өзүнүн орду менен бардыгы жайгаштырылган орду менен. Ойдогудай бардыгы. Жакшы, Кудайга шүгүр. Муналары аппак. Шейшептер бар. Жумшак. Мындай. Төшөктөрү мына шейшеп жууркандар аябай денеге жагымдуу да. Жумшак, Мага негедир жагат да. Сонун. Келип тазалап, жаңылап, супууларды жаңылап коюп берип атам? Коюп берет. Күндө келет. Бир мал келип баарын тазалап эмелер. Чай пайларды, эмелердин баарын орду менен коюп кетет. Коюп берип атам. Бардыгын тазалап кетет бардыгын. Ушундай. Бу жакта ким жатат? Бу жакта Бактияр ажыке жатат. Бактияр ажыке. Бу жерде сиз? Биз. Бу жердечи? Бу жерде
Акылбекчилер. Акылбек, өзүң. Ооба. Наракташ? Четте мусулман кылып. Мусулман. Төртөөңүздөр. Төртөөбүз. Жаштар өзүнчө бир чогулуп алыпсыздар да? Ооба, Жаштар, а? ушундай үчөөбүз равесный экенбиз почти. Бул эле бизден кичүү экен. Кызматта. Кызматта. Жүгүрүп чай дамдайт наркы кылат дең, Ооба. Машалла. Жакшы. Кемчилик жокпу анан? Кемчилик жок, баары жакшы нормально. Мына көрдүңүздөр. Аллага. Биз ошо комфорт плюс пакети менен алып келдик иншалла. Эң жакшы шарттар менен, Кудайга шүгүр. Бул төшөктөрү, жууркандары, шейшептери баардыгы тез-тез алмаштырат. Анан бул Воко мейманканасында жакшы жери. Жакшы жерлерин баса белгилеп айтып коеюн. Мисалы мына эки керебеттин ортосунда башында тумчкасы бар. Биягын жандырсаңыз, биягы жанат, биягын жандырсаңыз, биягы жанат. Китеп окуганга, телефон чукулаганга аба ыңгайлуу, жакшы. Анан мындай жери бар. Эгер USB кабель болсо, могу жанында USB порт кыла, мындай сайып коюп, анан ушудан эле заряд, питание ала берсе болот. Ушул жагы аябай жакшы мына. Бул сонун. Наракта да эки керебеттин ортосунда, бардыгында бири-бирден ушундай башында баягы чырактары бар. Андан сырткары 4 кишилик бөлмөдө 4 адамга 4 шкаф бар. Мисалы мына төрдө бир шкаф, караңыздар. Көрүп турасыздарбы? Бул бир шкаф. Анан чоң чемодандарды мына жака салып коет. Мынакей, көрдүңүзбү? Чемоданды ушул жака салып коюп, места эле өтүрүп турат да. Бул башка мейманканаларда дээрлик жок кесе. Анан мына жер дагы кенен. Телефон, телевизор, пульт, салфетка, майда шүйдө бүт бардыгы бар. Биякта дагы 4 шкаф мына караңыздар. Биякта бир адамдыкы бүт вешалкалары менен. Бул жерде болсо караңыздар, ütүк столу, чайнамаз, сейфтерден бери бардыгы бар. Биякта дагы мына. Биякта дагы бир адамдыкы экен да. Мына жакта дагы. Даже бул бөлмөдө 4 эмес, 5 экен да. 5 шкаф бар экен. Анан мына жерде холодильник бар. Мына холодильник бар. Мынанын ичинде. Эгер суу майда чүйдө алып келсе, мына муздак салып койгонго болот да. Холодильник колдоном десе, может айылдан чучук-пучук алып келип калса. Ушундай. Анан биягында мисалы душтары бар. Душун көрсөтүп коеюн сиздерге. Кайганы жанат элеби? Бияктан экен. Киргенде эле мисалы биягы унитаз, төрдө болсо күзгүсү жайгашкан, оң жакта болсо жуунуучу жайы душевой. Тетиги идишчелерге баягы душевой гель, шампунь, самындардан бери бардыгын куюп койгон. Үстүндө болсо чоң полотенцалар турат. Ошол полотенцаларды тез-тез жанагы жигиттер кызматта келип күндөгүсүн күндө алмаштырып, ушинтип кабар алып турат да. Машалла. Акылбек, кандай ана бер? Бөлмө кандай экен? Жакшыбы? Жакшы, сонун. Кемчилик жокпу? Жок. Биз ушинтип сурап турабыз, кемчилик жокпу деп, машалла. Алла разы болсун. Жүрүңүздөр, дагы бир экөөсүнөн кабар алып коелу. Так, азыр 28:13 көрдүк, Так, мына жакта да азыр кирип кетишти. Уруксатпы? Ажаталар. Ассаламу алейкум. Келиңиздер. Бул бөлмө да ошондой да. Так, чырактарыңыздарды жандырып алыңыздар. Машалла. Кандайсыздар анан? Дагы бир жолу учурашып коелу, машалла. Жакшы жатасыздар? Салам. Машалла. Кандай жатасыздар? Келиң. Бияка отуруң. Машалла. Кандай отурасыздар анан кийин? Жүрөбүз, Кудайга Кемчилик шүгүр. жокпу? Кемчилик жок, бардыгы жакшы, Аллага шүгүр. Комната? Бардыгы комната комфортпу? Комфорт. Комфорт плюс, Плюсу жок эле, комфорт эле деп коеюк, а то Золотой да, бүтпесин дейм. Жакшы. Жакшы, Кудайга шүгүр, бардыгы жакшы. Рахмат, молодец. Машалла. Көрүп атабыз эмелерди. Не кылганга дейсиз? Беш. Тараза. Салмабыз. Тараза кээ бир бөлмөлөрдө бар, кээ бир бөлмөлөрдө жок негизи. Кимде бар экен, шуну билиш керек да, шордон. Көрүш керек, группага айтыш керек, тараза болуп калса болуп калат. Тараза мурда койчу эле. Анан таразаларды ар нерсе кылып, баягы стеклянный тараза болгон үчүн сындырып коюшат экен. Ошон үчүн таразаны кийин койбой коюшту окшойт бардыгыначы. Мединада болчу да, биякта жок экен да. Аякта эле жакшы болчу, бияктан сонун болчу. Весиңизди контролдойн деп атасызбы? Көбүрөөк жеп коюп атасызбы? Жок, аз жеп атам. Аз жегенге аракет кылып атам, анан кийин кемол вес азайтып кетейин дегем да. Кыймыл бат болсун деп. Жакшы эле уктап атасыздарбы? Бөлмө мындай тынч эле экен? Жакшы, Кудайга шүгүр. Аллага шүгүр, жакшы. Уктаган. Менде уйку жок, анан угуларды ойго туш кыймыл.
Bir yerге kelgende uykuga da mas bolasiz da, ibadatка da mas bolasiz da. Maşallah. Жақсы, тынч mana. Birinçiden bul meni uyuşturgan bilimge, anan prezidentimizge, bardık iş nimelerge razıçılık bildiremiz. Uyuşturucu, bilimi kağızdın bardı üybilösü menen bardık жақшылықтар қалайыз да. Amin. Şunçalık alıp gelip baldarımızın артынан. İbadetlerde kılıp, buna Allah'ın uyuda oturağız. Bahardık, emelerde uyuşturucuyuz. Buna kuza kalsa bugünem buna baldarımızga umra kılıp geliyoruz. İnşallah. Çıkıp, törtte. Bu da kalasa. Barga rahmat. Rahmat. Kandı olsun istiyorsun. Rahmat. Töşöktörü jumşak ele ekan, jakşı ekan. Jumşak, bar jakşı. Uqtasanız paxta çık. Paxtada uqtaganday bolasın deydi. Bu ağabızdan, narından kelgen ağabızdan pikirin bilip koyalı. Ha? Qanday ekan? Xudo qalasan bari жақсы, Xudoga shukr. Bakem aytganday shu baldarыбызга qanday kүйсөк атене. Ошого да şu bilim jamatı менен ошончо жүрөгү ачып күйүп ошол айткан эмесин аткарып момундай ыйык жерге келип баарыбызды şu ибадатка үйрөтүп Кудайга жакындатып атканына миң бүтөбө шүгүр. Себеп да. Себепчи. Машалла. Багы себеп болуп калды да ошо менен. Ушундай жерди багы миң уктасак чүйүскө кирген эмес эле мына эң ыйык жерлерде отуруп атабыз. Ыйык жерлерди пайгамбарлардын мечитин көрүп дуа кылгандан башка багы ниет жок ушу балдарыбызга. Бардык ушу уюштурган билимдин жааматына аларга ошо дуа кылып колдоо көрсөткөн президентибизге рахмат. Колдоо көрсөтүп аткан ошо мамлекет жетекчибизге чоң рахмат. Иншалла. Алла разы болсун. Эми баягы жакшы жатаканабыз, жакшы, тынч, эс алып, каалаган убакта намаз окуп, каалаган убакта дуа кылып, бардык шарттарыбыз түз болуп атат. Кудайга шүгүр, баары жакшы буюрса. Рахмат. Нарынды сагындыңызбы? Нарынды жок, эми бул жерде жүргөндө 10 күндүк кичине 10 күндө эмне? 10 күндө эми балдарыбызга ошол туура зыярат кылып кетсек деген ой. Maşallah. Narındı sağıngan jokмун, etти сагындым дебейсизби? Narındıklar etke jakын келет дейт го. Биз баткендиктер өрүктү сагындык деп коеюнбу? Рахмат. Mayli, Allah razı olsun. Бар болуңуздар, а? Maşallah, сонун. Ömrüңүзүң болсун. Рахмат. Кызматын кылып, ар дайым şu жолуң болсун, жолдошуң Кожоюкдур болсун, каерде болсо жакшы эмелерди тартып, эч жамандык тартпа. Paypayla öyle жүрüverdi. Pay жакшы экен деп жүрү. Рахмат, Allah razı olsun. Биздин багытыбыз ушундай иншалла. Ömrüңөр uzun болсун, денсаулык табыла. Барынан самый главный ömrüңөр uzun, денсаулык. Шол. Рахмат. Эч кимиңиздер мындай давлениялар көтөрүлбөй, жакшы эле оорубадыңыздарбы? Жакшы болду. Кудай сактасын, бардыгы жакшы. Кудайга миң кала шүкүр, Аллага миң кала шүкүр, жакшы бардыгы. Бияга келиңиздер. Мына биз азыр бул 28-чи кабат да. 28-чи кабаттан бийиктикти караңыздар. Бул жак Хандама тоосу ошол жактарда аябай бийиктиктен жакшы көрүнөт. Көрдүңүзбү? Азыр мына тетиги унаалар өтүп жатат Дылдыйдан. Ошол жерге Кольца стадионго окшогон Кольца имарат турат да. Ошонун бер жагы автобустар өтүп аткан жер. Ошол жерден сол жака 15 мүнөт баса турган болсок, Харам мечитине жетип барабыз. Азыр биз сиздерге ушу Харам мечитине автобус менен кайсы жерден чыгып, кайсы жерге барып түшө тургандыгын көрсөтүп берели. Анткени далил болсун. İnşallah. Биздин Comfort Plus пакети аркылуу Максат устазыбыз менен, Абдышкүр устаз менен, Калыстан Мулла менен, Бек устаз менен, Абдылда устаз менен, Билалдин устаз менен Comfort Plus пакети менен келе турган зыяратчылар жолу кандай экендигин, мейманкана кандай экендигин, шарты кандай экендигин мындай өз көзү менен тез кабар аркылуу көрүп алсын дейм да. Сиздерге рахмат. Бар болуңуздар, а? Жакшы жатыңыздар, машалла. Кемчилик болсо айтыңыздар, болуп турбу? Болуптур. Азыр жолугушабыз сыртта. Мына ушул биздин Voco мейманканасы. Аябай бийик курулган имарат бул. Мына караңыздар. Жалпы 35 кабат. 35 кабат курулган Voco мейманканасы жалпы 9 блоктон турат. Ортосу ушундай аралык. Транспорттор ушул жерден келип кайтат. Мына бул көк түстөгү автобустар ушу биздин зыяратчыларды
Харам мечитине алып барып алып келген автобустар. Азыр биз ушул автобуска чыгабыз, эгер толуп эле калбаган болсок. Ушул автобус менен тез эле иншаллах жетип барабыз. Бардык подъездерден, дүйнөнүн булуң бурчунан келген ушул зыяратчылар ушул автобус менен Харам мечитине барып келишет. Кана жүрүңүздөр, тез эле барып, кайсы жерден түшүп, ана Харам мечитине киребиз, ошону дагы көрсөтүп беребиз. Бисмилла. Кандай гана сонун керемет жай, Бул жер ошо Харам мечитинин жанындагы дал ушул асман тиреген саат имаратынын арт тарабындагы автобустар токтомосу. Автобустар көбүнчө мейманканалардан ушул жерге, ушул площадкага келип токтойт. Бул жерге, бул жагы Ажият көчөсүнөн ушул туннел аркылуу чыгат. Меридиен деген мейманкананын жанынан туннелден кирет дагы, ушул жерден чыгып, ушул аянтка бүт зыяратчыларды алып келип түшүрөт. Анан ушул саат имаратынын так ортосунан асты менен түз эле көп болсо 300 метр басып Харам мечитине кирип барат. Азыр ошол жолду дагы сиздерге көрсөтүп коелу. Ал жактан дагы чыккандан кийин автобус менен кетүүгө аябай ыңгайлуу. Ушул жерге келип эле тетиги айланып кайтып аткан автобуска отуруп эле анан баягы эле жол менен мейманканасына бара беришет. Жүрүңүздөр. Бул жерде ушундай бир керемет жай. Көгүчкөндөргө көбүнчө ушу Кыргызстандан буудай, дан сыяктуу каражаттарды ала келип, бир аз болсо да буларга бир эксан тартуулаган биздин эже карындаштарыбыз, энелерибиз көп. Ал эле эмес, бул жакта деле мынантип эмелерди сатышат. Мына караңыздар. Буудай, жүгөрү сыяктуу көгүчкөн жей турган ушундай бир дандарды сатат да. Ушул жер туугандар, бул саат имараты мына артынан карай турган болсоңуздар, өтө бийик имарат. Асман тиреген бир 600 метрдин тегерегинде болуш керек бийиктиги. 500 метрдин тегереги экен. Так аныгын билбейт экем. Мына азыр биз бул жактан тосмодон өтүп, эшиктен кирип, бияка кирип кетип атабыз. Азыр ушул жол менен түз эле барып, Харам мечитине кирип кетебиз. Бул ошо чоң имараттын асты. Жүрүңүздөр, көрөлү. Ушул кенен жол. Бул жолдо дагы оң жак, сол жагында майда чүйдө сатышат. Тез эле барып калабыз. Мындай тез басканда 5-6 мүнөттүк жол, иншалла. Келип кетип оңой. Биздин азыр зыяратчылар ошо Баткен шейиттеринин ата-энелери, Абдулбакый устаздын өзүнүн расмий тайпасы, жалпы 100 киши 2 группа келип азыр ушул жол аркылуу автобус менен каттагандар ушул жол аркылуу, ал эми жөө каттагандар нарактан жөө кете турган жол менен каттап атышат. Келип кетүү кааласа автобус менен, кааласа жөө аябай ыңгайлуу да, машалла. Жол кенен. Бул жерде эми бир гана жума күнү адам көп болот. Жумадан башка күнү бир аз адам азыраак болот. Адаттагыдан дагы жума күнү өтө көп болот. Ушул жол менен түз эле бара беребиз. Барып эле тепкичтен жогору көтөрүлүп чыгабыз иншалла. имаратынын артынан астына кирип, алдынан астынан чыгып калдык. Мына алды жагы. Саат имаратынын алды жагы. Көрдүңүздөр? Келиңиздер. Машалла. Харам мечитинин чегарасына кирип келдик. Ушул жерден мына караңыздар. Харам мечити. Машалла. Аллахтан барыңыздарды кадам бастырып ушул жерге жеткирсин. Ушул саат имаратынын чегарасынан өткөндөн кийин мына ак кафел башталат. Ушул Харам чегарасы, Харам мечитинин чегарасы болуп эсептелине берет. Негизи ушул саат имаратынын ичиндеги намазканадан бөлмөдөн дагы туруп Харам мечитиндеги имамга уюп намаз окуп коюшат. Намаз окуй беришет. Ага ошо имам уруксат берет, машалла. Мына бияктан чыкканда 3-чү даараткананын жанынан эле чыгып каласыздар.
Бул жагы кааласаңыздар ушу ортодо турган имараттын нар жагынан дагы эскалатор тепкич менен чыкса болот. Эгерде жөө келе турган болсо кайсы жагынан барасыздар? Мен азыр ошону көрсөтүп берем. Эгерде Тавафка келе турган болсоңуздар, үстүндөгү жол менен жогору чыгып барып экинчи кабат менен чыгып, ихрам кийбей эле граждандык форма менен Таваф кыла берсе боло берет. Ал эми биринчи кабатка тагыраагы Кабанын алдына барып, Кабанын жанында Таваф кылам десе, анда ихрам кийишке туура келет. Ал эми үстүнө мечиттин чатырына бул жакта атайын эскалаторлор бар, ошол эскалаторлор аркылуу чыгып үстүндө окуса болот. Азыр адам көп. Кирип азыр намаз окуп чыгабыз. Анан кийин буюрса бул жактан ошо жөө кантип кетсе болот. Ошол жагында бир катар сиздерге түшүндүрүп беребиз иншалла. Аллах умрабызды, зияраттарыбызды, дуа тилектерибизди, намаздарыбызды, жакшы ниеттерибизди, эхсандарыбызды Аллахым өзү кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум. Алыстабай туруңуздар. Азыр жөө кеткен жагын көрсөтөбүз. Жөө барган, келген жагын көрсөтөбүз, машалла. Мынакей туугандар, биз эми сиздерге Харам мечитинен Лидер Умранын Воко мейманканасына кайсы жол менен канча убакытта кантип барса болот? Мына ошол жолду дагы сиздерге көрсөтөбүз. Эч кандай автобусу, транспорту жок эле. 10-15 мүнөттүн ичинде ушу Воко мейманканасынан Харам мечитине же болбосо Харам мечитинен Воко мейманканасына жетип барса боло тургандыгын азыр далилдеп көрсөтөбүз. Бул менин артымда турган имарат бул Харам мечити. Ал эми бул болсо мына көрүп турасыздар, мечиттин алдындагы площадка. Бул болсо саат имараты. Ушул саат имаратынын жанындагы тетигинде 6-чы daarаткана турат. Ошол daarаткананын жанынан эле түп-түз чоң трасса менен, чоң жол менен ылдыйга түшүп барабыз. Воко мейманканасына чейин. Аралыгы жакын, аз эле убакыт кетет. Дагы бир жолу маалымат берип коеюн. Бул саат имараты Харам мечити. Бул жакта болсо Харам мечитинин жаңы имараты түшкөн. Ушул жакта бош орундуктар көп, негизи килем салган, намаз окуганга жайлар аябай көп, анан бош болот. Көпчүлүк учурда биздин зияратчылар үчүн жаңы корпуска келип кетүү дагы аябай ыңгайлуу. Биз эми бул жагы менен жүрөбүз. Анан тамактануучу жайлар көбүнчө ушул жактагы мейманканалардын биринчи кабаттарында жайгашкан. Бул жакта болсо жаңы daarаткана дагы куруп койгон, кирип чыкканда daarат алганга. Азыр эми биз бул жагы менен жүрөбүз. Жүрүңүздөр. Видеону үзбөй сиздерге көрсөтө берели. Билим шейх. Кеттик. Келе бериңиздер. Ылдый түшө берели. Азыр тез эле барып көрсөтөбүз. Мына бул жерде 6-чы daarаткана. Ушул 6-чы daarаткананын кааласаңыздар оң жагынан, кааласаңыздар сол жагынан келип кетип турсаңыздар да болот. Ушул daarаткананын алдынан чыкканда эле мына маңдайда Харам мечити. Оң жакта болсо саат имараты. Сол жакта болсо Харамдын жаңы имараты. Бардыгы келип кеткенге, ибадатка аябай ыңгайлуу, сону жайгашкан. Жүрүңүздөр. Тугандар, биз азыр Мекке шаарындагы саат имаратынын арт тарабында сол жагында турабыз. Биз турган жерден Харам мечитине чейинки аралык көп болсо 150 гана метр. Эгерде Лидер Умра менен келип, Лидер Умранын комфорт пакети аркылуу Воко мейманканабызда жайгашып жата турган болсоңуздар, ал жерден Харам мечитине жөө каттаганга аябай ыңгайлуу. Анткени башка мейманканалар мисалы бир аз бийигирээк жерде келип кетүүгө, жөө каттоодо бир аз ыңгайсызыраак, чыгып түшкөндө жашы улгайгандар үчүн, ден соолугу позволять этпегендер үчүн бир аз кыйынчылык болсо, ал эми биз
Voko meymanканасын ошол ыңгайлуулукка жараша тандадык. Бул жагы мына Ибрахим Халил көчөсү, бул чоң көчө өзү. Ушуну менен түп-түз эле бир 10-15 мүнөт басып бара турган болсок, Voko мейманканасы оң жакта жайгашкан. Сиздер үй бүлөңүздөр менен, жакындарыңыздар менен, сапарлаштарыңыздар менен Voko мейманканасынан автобус менен каттабайбыз десеңиздер, жөө эле ушул чоң көчө менен түз келип кетсе болот. Түз эле бир 15 мүнөттө жетип келесиз. Ал эми ибадатты кылып бүткөндөн кийин кайра эле ушул көчө менен түз эле наркыбет беркибети менен барып келип каттай берсеңиздер болот. Келип кетүүгө аябай ыңгайлуу. Кааласаңыздар, тетиги наракта туннель менен айланып автобус каттайт. Автобус менен келем дегендерге автобус бар. Ал эми жөө келип кетем дегендерге мына чоң трасса бар. Каттай бересиздер. Жакын эле экен туугандар, караңыздар мына. Азыр ушул Ибрахим Халил жолу менен түп-түз эле ылдыйга түшүп келдик да. Түшүп келдик. Этият бололу. Биякта машиналар келип калды. Машиналар, автобустар келип ушул жерден оң тарапка Vokого бурулат да. Мына Voko бул жакта турат, асман тиреп курулган. Ушул биздин Комфорт плюс мейманканабыз, Интерконтинентал, машалла. Барыңыздарга Алланын мээрими, ырайымы, кечирими, рахматы болсун. Ушул видеону көргөндөр лайк басып, жакшы бир пикир калтырып, бизге дуа кылып коюңуздар, биз сиздерге дуа кылабыз. Кызматыңыздарда тез кабарчы Атакул Жалилов. Ал эми бардык зыяратчылардын кызматында Билим Айнаев болду. Жалпы жан жокор жигиттер менен. Ассаламу алейкум.